Аймактарды өнүктүрүү өлкөнү өнүктүрүүнүн негизги багыт аталышындагы жалпы республикалык семинардын Чоң Сарой айыл аймагында өткөрүлүшү да жөн жерден эмес. 2022 жылдын жыйынтыгы менен аталган айыл аймак эң мыкты айыл өкмөтү жалпы республикалык сынагынын жеңүүчүсү деп табылып, 1,5 миллион сом бөлүнгөн. Эми республиканын башка аймактарына да үлгү болуу максатында бул айыл аймактагы жетишкендиктер боюнча баарлашуу болуп, тажрыйба алмашууга шарт түзүлдү. Тажрыйбамен алмашып, бирбирибизге барып көрсөк, бул биринчи иретте биздин айыл өкмөттөрүнүн арасында ынтымак алып келет. Биз бирибизди жакшылап таанып калабыз. Анан кийин монтип регионго монтип бөлүнбөй калабыз. Семинар кеңешменин алкагында катышуучуларга айыл аймактагы аткарылып жаткан иштер тааныштырылды. Мында алар жаңы курулган балабакча, эмкана, машыгуу залдар өңдүү, социалдык курулуштардын ишмердүүлүгүнө күбө болушту. Бул жерде жеке гана айыл өкмөт эмес, жеке демөөрчүлөрдүн жардамы менен дагы ушул социалдык объектилерге аябай жакшы көңүл бурулушу, ошону менен бирге ушул туризмди өнүктүрүүгө багытталган ушул иш-чаралар аябай жакты. Буюрса бул иш-чараларды биз дагы ушул Ноокат районунда дагы өнүктүрүүнү колго алабыз. Эми бир жерде отуруп иштегенден көрө эки жакка чыгып, тажрыйба алмашканда көп нерселерге жетишебиз да. Анан менин дагы коллегаларым жети тубандан келишти, ар кандай суроолорду берип атат. Мен билбеген да бар экен, анын ичинде мен билгендери да бар экен да. Саамалыкка президенттин 7 облустагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктөрүнүн өкүлдөрү, район башчыларынын орун басарлары, айыл өкмөт башчылары болуп, жалпы 200дөн ашык кызматкер катышты. Бул жердеги ошол жетишкен ийгиликтерди башка айыл өкмөттөргө жеткирүү, тажрыйба алмашуу болуп эсептелет. Албетте бүгүнкү иш-чара абдан маанилүү деп эсептейбиз. Себеби бүт айыл өкмөттөр Кыргызстан боюнча райондук кызматкерлер, район акимдеринин орун басарлары келип, бири-бири менен таанышып, тажрыйба алмашып, абдан бир жакшы бир өзүнүн жемишин берет деген ойдобуз. Эң мыкты айыл өкмөтү сынагы жергиликтүү бийлик органдарынын ишине дем берүү максатында жыл сайын уюштурулуп келет. Ал эми республикалык семинар кеңешме айыл өкмөттөрдүн инфратүзүмүн, социалдык экономикалык абалын жакшыртуу багытында инвестицияларды тартуу үчүн жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын арасындагы мыкты тажрыйбаны жайылтууга өбөлгө түзөт. Айнура Достукбекова, Нурден Урманбетов, Ала Тоо 24, Ысык көлү болсо.